Бұл Нурньюс маалымат программасы, студияда мен Азамат Аланов. Саламатсыздар алдыда күндүн негизги окуялары. Сокулукта аялын өлтүрүүгө шек саналып жолдоо чыгармалды. 13 декабрда аймактык ооруканага денесинен ар түрдүү жаракат алган аял жеткирилген. Кара сууда каракчылар кармалды. Чаламандын чак түшүндө Кара суу шаарында куралдуу каракчылар ишкерди тоноого аракет жасашкан. Машинадан түшүп чай ичейин деп атып, машинаны эми өчүрдүм эле. Машинаны өчүрүп эми чөйүн деп атсам, бирөө жүгүрүп келип эле пистолет такады. Анклавда калган айыл эле президентке кайрылуу жасашты. Алар 20 жылдан бери жашаган үйлөрүнүн документтери жок экенин айтышууда. Ол президенттин Садыр Жапаров айткандан бери бизде ошол кызыл китепти жүрүп алып бул элдер чогулуп атабыз да. Сиздер Кыргызстандын келечегисиздер. Садыр Жапаров студенттерге президенттик стипендия тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, өткөн сутка ичинде өлкө боюнча 12 өрт кырсыгы катталган. Ысык Ата районундагы Новопокровка айылында кафенин кароолканасы толугу менен күйүп, өрттүн кесепетинен 2 адам каза болду. Өрттөн камал саат 6:50-де толук өчүрүлгөн. Кыргызстанда жыл башынан тартып 3000ге жакын өрт кырсыгы катталып, 33 киши каза болду. Өткөн жылы 2000ден ашуун өрт кырсыгы катталып, 18 адам каза болгон, ал эми 28 киши жаракат алган. Соңку учурда өлкө аймагында өрт көп катталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга үйдөгү мештердин туура эмес курулушу себеп болуп жатканын белгилеп, жарандарды этияттыкка чакырып келет. Сокулук районунда аялдын өлүмүнө шек саналып, анын жолдоо чыгармалды. 13 декабрда аймактык ооруканага денесинен ар түрдүү жаракат алган бир аял жеткирилген. Ал эсине келбей каза болгон. Окуя болгон жерде ыкчам тергөө топ жүргүзгөн териштирүү иштеринин учурунда 41 жаштагы аял денесинен алган ар түрдүү жаракаттан улам көз жумган. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде жогорудагы кылмышка шек саналып каза болгон аялдын күйөөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча мас абалында уруша кетип, жыйынтыгында жубайы алган жаракаттарынан улам каза болгон. Чаламандын чак түшүндө Кара суу шаарында куралдуу каракчылар ишкерди тоноого аракет жасашкан. Кылмышка шектүүлөр кыңгыр ишин жаап, изин жашыруу максатында өз унааларын өрттөп салышкан. Качып кетүүгө аракет жасагандар жай тургундардын да өмүрүнө коркунуч жаратышкан. Окуя болгон учурда кылмышка шектүүлөр менен милициянын ортосунда угатылды. Кылмышка катышкандар мурдада адам өлтүрүү, экстремизм сыяктуу оор беренелер менен соттолгон жарандар болгон. Окуяны кабарчыбыз Рыспай Мажитов улантат. Алаты иштер болуп Кара сууда. Чаламандын чак түшүндө Кара суу шаарында куралдуу каракчылар ишкерди тоноого аракет жасады. Кылмышка шектүүлөр кыңгыр ишин жаап, изин жашыруу максатында өз унааларын өрттөп салышкан. Качып кетүүгө аракет жасагандар бул учурда жай тургундардын да өмүрүнө коркунуч жаратты. Эскерсек, окуя эртең мененки саат 10 чамасында жүз берген. Шектүүлөрдү колго түшүрүү маалында милициялар менен каракчылардын ортосунда ок атышуу орун алды. Машинадан түшүп чай ичейин деп атып, машинаны эми өчүрдүм эле. Машинаны өчүрүп эми чөйүн деп атсам, бирөө жүгүрүп келип эле пистолет такады. Машинаны айда деп. Машинага мага пистолет такап туруп, машинаны айда деди. Айда дегенде эле карасам баягынын шеригиндей көрүндү эле. Сразу эшикти ачып эле успет кылып качып калдым. Ошо махалда 2 марта так этип бир нерсе отулду, короче. Ороодун ноллар төкүлүп, ашерден башлап, ашы борган жойго чогуу төкүлүп кетти. Мен аркасынан энеки нолларды терип барып борсам, машинам ачык экен. Hiç kim yok машинамын алдыда. Энеки нолларды хамасын машинага салып, олдунга анакада сиденем алдыда, бите кошелёккө окшогон нарсада пистолет туруп тиккен, бите монтировка. Каракчылыкка катышкандардын үчөө тең мурда соттолгон жарандар болгон. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган окуяда кылмыштуу топ менен кармашуу оор болгон. Каракчылар оңой менен багынып берген эмес. Алар милицияга куралдуу каршылык көргөзүп, ок чыгарып, ыкчам топтун кызматкерлеринин өмүрүнө коркунуч жараткан. Мага 3 жолу ок чыгарды. 1 метр аралык, даже жарым метр аралыкта ок чыгарды. Кудай сактап, да жакшы тийбеди. Жанынан. Андан кийин ушул кесиптештерим жардам берип, чогулуп басып кармадык. Калган эко качкан убакытта калган кесиптештер, ыкчам өкүлдөр кубалып барып кармашты. Маалыматтарга караганда жабыркаган ишкер акча алмаштырып иштеген. Бул ишти атайын мурунтадан даярдалган болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Бактыга жараша окуя болгон жерде адам өмүрү кыйылган эмес. Азыр шектүүлөрдүн мындан башка кылмыштарга тиешеси бар экендиги текшерилүүдө.
Алардын ошол көтөргөн сумкасынын ичинен автомат Калашникова 2 магазини менен 58 патрону менен огу менен алынды. Ошондой эле 2 тапанча, бирөөсү Макаров үлгүсүндөгү 9 мм үлгүдөгү тапанча, октору менен ошондой эле чет өлкөлүк үлгүдөгү тапанча. Жана 6 дана бет кап, ошондой эле атайын кызматтар кийүүчү жылуулатылган спец одежда, жана арматура, ошондой эле наушник, рациялар алынган. Каракчылыкка катышкандардын 3-өө тең мурда соттолгондор. Алардын экөөсү Кыргызстандын жараны болсо, бирөө Россия Федерациясынын жараны. Учурда каракчылык беренеси менен тергөө иштери жүрүп жатат. Кармалгандар азыр Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. Рыспай Мажитов, Адилет Нышанбай уулу, Нурнёз, Кара Суу району. 11 декабрда Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов проспекти менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине жакын жерде темир жолду бир кишини тепловоз коюп кетип каза болгон. Маркум Пакистандын жараны экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда соттук медициналык экспертизанын жана алдын ала тергөөнүн алкагында каза болгон Рамзан Мухаммад Кыргызстандын эл аралык университетинин эл аралык медицина мектебинин 2-чи курсунун студенти экени такталды. Ички иштер министрлиги окуянын күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө таянып, батыш тараптан темир жолду жөө бараткан жаран тепловоздун берилген эскертүүнүнө реакция кылбаганы айтылат. Ички иштер министрлиги кээ бир жарандарды туура эмес, аныкталбаган маалыматтарды таркатпоого чакырып, анын жоопкерчилигин эскерткен. Эске салсак, 11 декабрда белгисиз адамдын тепловоздун алдында калганы кабарланган. Социалдык тармактын колдонуучулары чет элдик жаран киши колдуу болуп, анын сөөгү рельске ыргытылган деп жазып чыгышкан. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин ишмердүүлүгүн текшерүүдө коррупциялык схема аныкталды. Анда аскер прокуратурасынын пландуу текшерүү маалында өздүк курамга сатып алына турган тамак-ашка жана кийим-кечеге бөлүнгөн акча каражаттарын жалган фирмалардын эсебине мыйзамсыз түрдө которуу менен 33 миллиондон ашуун сом уурдалганы аныкталганы айтылат. Бул иш боюнча аскер прокуратурасы тарабынан ички аскерлердин жооптуу кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 5-беренеси боюнча менен кылмыш иштери козголуп, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 1-октябрынан тарта ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин маянасы 40%га көтөрүлгөн. Ички аскерлердин өзгөчө шарттарда кызмат өтөөсүн эске алуу менен 1-сентябрдан тарта алардын 1 жылы 1,5 жыл, ал эми Баткен облусунда кызмат өтөгөндөрдүн 1 жылы 2 жылга тети эсептелет. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Кыргызстанга учуп келди. Бул жолдуу маалыматка ылайык, ал бүгүн таңгамал Москва-Бишкек каттамы боюнча учуп келди. Акаевдин Бишкекке эмне себептен келгени белгисиз. Аны жакшы билген саясатчыларда комментарий берелек. Эске сала кетсек, ушул жылдын август айында Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кумтөр боюнча сурак берген. Андан кийин элге кайрылуу жасап, кумтөр долбоору боюнча өкмөткө ишенип, чечим кабыл ала бергенин айтып, кыргызстандыктардан кечирим сураган. Анклавда калган селекционный конушунун жашоочулары президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Алар 20 жылдан бери жашаган үйлөрүнүн документтери жок экенин айтып жатышат. Ал тургай жердин мураскорумун деген адамдар пайда болуп, талашып жатканын билдиришти. Бул боюнча кабарчыбыз жергиликтүүлөр менен жолугуп, маселесин угуп келди. Шаардын түштүк батышында жайгашкан селекционный айылын тургундары таң эрте жол боюна чогулушту. Алардын жалгыз көйгөйү жашаган жер тилкелерине кызыл китеп алуу. Көп жылдардан бери үйлөрүнүн документи жок, ар кандай тоскоолдуктарга кабылып келишет. Жашаган жер боюнча каттоого алынбагандыктан балдарын бала бакча, мектепке берүү өзүнчө бир машакатты талап кылат. Акунбаева менен Тимиров Фрунзенин кесилишинде жашайбыз. 2003-жылы жер алганбыз ушул жерден. Ошондон бери бул жерде жашайбыз. 580 түтүн бар да, 580 түтүн ичинден бөлүнүп ушул 30 түтүн кызыл китеп албай алганбыз. Анан бул президенти Садыр Жапаров айткандан бери биз да ошол кызыл китепти бүтүрүп алды деп бул элдер чогулуп атабыз да. Анан бул жер болсо Тимиров Фрунзенин ар жагы, Светобордун ар жагы эле Ленинский район карайт. Анан бул Круговойдун ар жагы дагы Ленинский карайт. Бул жерде кичинекей айыл. Анклав болуп калганбыз да. Эч кандай мамлекеттен деле жардам жок. Шайлоого катыша албайбыз. Балдарга справка ала албайбыз. Мектепке барыш үчүн азыр мен мына уул кызым бар, өкөтөң университет. Бирөө эжемдикинде пропискада, бирөө дагы бир эжемдикинде пропискада. Скорый келбейт.
Селекционная деп аталган бул конуш 2000-жылдардан кийин пайда болгон. Бүгүнкү күндө 580ге жакын түтүн жашайт. Бирок ошондой болсо да айыл ара жолдо калган. Дегенибиз чыгыш жагынан Ленин району болсо, батышы Сокулук болуп кетет. Конуш анклавда калгандыктан өкмөт тарабынан деле жардамдар көрсөтүлбөйт экен. Саламатсыздар, ушу биздин көйгөйүбүздү Садыр Жапаров Нуркожоевич чечип берсе биздин ажыбыз. Ошо биз 2003-2004 жылдан бери жерди сатып алганбыз. Ошондон бери ушу таштан деген кишиден ошо жерди документтерин ала албай жүрөбүз. 2003-2004дөн бери жердин налогун төлөйбүз, суусуна төлөп келатабыз, светке төлөйбүз, мусорга төлөйбүз. Светтердин баарын өзүбүз койгонбуз. Ошо элдер өзүбүз жапатырмак чогулуп акча чыгарып, трансформация коюп, столбаларын коюп, жерлерди кастырып, ошо сууну өзүбүз алып келдик, канализациянын баарын өзүбүз койдуруп атабыз. Элдер өзүбүз чуркап, айыл өкмөттөн, госрегистрден бизге эч кандай жардам жок. Ошо барсак эле таштан деген кишини таап келгиле дейт. Ошол аркылуу бүтөбүз, силердики частный лицо депчи. Наразычылык айтып чогулгандар көпчүлүгү 2003-2004 жылдары Таштан Абдыразаков аттуу жарандан жердилке алып отурукташкандар. Жер саткан адам кийин каза болуп кетет. Ошол себептен убагында кызылдай акчага жер сатып алган жашоочулардын бүгүнкү күнгө чейин документтери жок. Бул маселе менен кайрылбаган жери, какпаган эшиктери калбаган. Тийиштүү мамлекеттик мекемелерге кайрыла берип, үмүттөрү деле үзүлгөнүн айтышууда. Биз өткөндө бул ТЭЦ-2-нин жерин бүтүрүп атат дегенде биз да ошо президентке үнүбүз жетсин деген ой максат менен ошо ТЭЦ-га барганбыз. Бияктан элдер чогулуп алып, анан губернаторго айтканбыз, биякты бүтүрөлүү деп. Ушул жакта 580 түтүндүн 30 документ бүтпөй алган. Ушуну кандай алып бүтүрсөк болот деп губернаторго кайрылсак, биз 2020-жылга чейин үй салып алгандардын тех паспорту бүтөт деди. Кызыл китеп берилет, ошондой указ чыккан деди. Андан ал акимге тапшырма берди. Акимге кайрылсак, госрегистрге берди. Госрегистр айыл өкмөткө берди. Ушинтип эле баары эле эмебизди кабыл албай атат. Арызыбызды көп 3-4 ай мурун жазганбыз. Азыр каяка кайрыларыбызды деле билбей калдык ужечи. Азыр барсак эртең кел, түштөн кийин кел. Мына күн деле баарыбыз чогулуп алып шалпакта Орок айыл өкмөтүнө карайбыз, Орок айыл өкмөтүнө күндө барабыз. Булго мейли дейли. Ушул конушта жашаган Айзада Дүйшөматованын үйүн талашкандар да болуп жатыптыр. Ал бизди түз эле үйүнө алып барып, окуянын чоо жайын түшүндүрүп берди. Айтымында ушул жылдын сентябрь айында кайсы бир белгисиз адамдар келип коркутуп кетишкен. Кoro жайым ушул. 2004 жылы февраль айында сатып алганбыз бул жерди. Ошол эле жылы май айларында могу жерге военный палатка алып келип тигип, могуеки фундаментти куюп, биринчи могултамды баштаганбыз. Мынакей могу жерде карасаңыздар өчүп деле калыптыр. 2004 деген мынакей. Ошондо баягы илгери ушуну жазып койчу эле го фундаменттерге. Ушинтип 2004 деген могу жерден. Ошо жылдан бери жашап келем. Анан кийин ушинтип тынч эле отурсам эле баягы саткан киши жок болуп калды да. Отурсам быйылгы сентябрдын башында бир кыз менен бир бала келет. Ушундай деп эле унчукпастан кетет. Госрегистрге киши келет. Сиздин жериңизди ушинтип сизге саткан кишинин кызы келип табашат депчи. Ал кызды мен көргөм, бир жапжаш эле кыз. Анан элестетсеңиз, мен 18 жыл ушу жерде туруп алып, анан кийин тааныбаган бирөө эле келип жөн эле алып коёбу. Мен буга чейин төлөгөн светке, сууга деген акчам баары кайда кетет? Ушул жерге, ушул мына Моореки көчөнүн биздин светибиз да жок болчу. Ушул көчөнүн светине менин мамам чуркап жүрүп, могу столбаны өзүбүз койдурганбыз. Өкмөттөн бир жардам жок. Ушун үчүн Садыр Нуркожоевич сизге кайрылуусунун себеби ушу бияктагы элдин баарына жардам берип келатабыз. Мына могу жерде ушу 500 канча түтүндүн арасынан бир аз эле үй калып атабыз. Ошо бир аз үйгө деле ушу жардам берип, анан бизди деле ушу карап, шаарга кирсең шаарга киргизип дегендей, суу свет берип жабылсаң жардам берип, ушу бизди негизи бир эмеге отургузуп берсе деп ойлойм. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаров Кыргызстанда документи жок үй болбошу керектигин айтып келет. 2022 жылдын 1-майына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин да билдирген. Жаңы конуштардагы 15 жылдан бери чогулган маселелер 1-2 жылда чечилет деп убада берген жайы бар. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорты жок, кызыл китеби жок, үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек.
Айтсак, жерлерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам 15 августта күчүнө кирген. Ага ылайык 1,5 миң гектар жерге документ берилгени жатат. Кыргызстан боюнча 13 миң гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып конуштар пайда болгон. Алардын көбүн 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Жолдар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Лейлек районундагы чегара жаңжалынан кийин башталган социалдык объектилердин курулуш иштери толук аяктады. Нур телеканалынын чыгармачылык тобу аймакка барып курулуштарды көрүп кайтты. Анда мектеп бала-бакчалардын курулушу менен таанышып, ушул жылдын декабрь айында колдонууга берилүү алдында турганын белгилешти. Аталган аймактан кабарчыбыз Бактыгүл Мирадилова баяндайт. Лейлек районундагы май айында башталган социалдык объектилер бүткөрүлүп, колдонууга берилүү алдында турат. Борбордук айылдагы Хамза орто мектебинин курулушу бүткөрүлүп, курулуштун акыркы иштери жасалууда. Билим уясы 215 орунга ылайыкташкан мектептин курулушу июнь айында башталып, 6 ай ичинде бүткөрүлдү. Ушу жерде азыркы күндө курулуш иштери бүтүп калды уже. Буга чейинки күндөрү бизде мына границага жакын аралыгы бир 50-100 метр аралыкта граница бар. Ошого жумушчулар тартуу өтө кыйын болду. Келген жумушчулар да коркуп, качып, кырдаалга байланыштуу кыйын болуп калды өтө. Ошого карабай мына бүгүнкү күндө уже мектеп тапшырууга даяр болуп калдык уже. Хамза орто мектебинде балдардын саны 600гө чукул. Билим уясына болгон муктаждык күч болуп, тиешелүү тараптарга кайрылганын айтып, аз убакытта максаттары минтип орундалганын айтып, өлкө башчы Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиришти. Çağdarımız, musibetlerimiz, prezidentimiz Sadır Japarov'a minnettarçılığımızı bildiririz, hükümetimizge minnettarçılık bildiririz. Кулунда айылында Бурул эне балдар бакчасынын курулушу толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Ага ылайык эмеректери коюлуп, даярдык иштери кызуу жүрүп жатат. Кулунда айылындагы Бурул эне аталышындагы жаңы бала бакчанын курулушу дээрлик 100%га аяктады. Бүгүнкү күндө оңдоп түзөө иштери дагы да жүрүп жатат. Ал эми бул жайлар балдардын атайын ойноочу бөлмөсү болсо, ал эми бул жай балдардын уктоочу бөлмөсү. Азыр бала бакчанын жаңы курулушундагы курулуш иштеринин жүрүшү тууралуу биз жетекчиси, ушул бала бакчанын жетекчиси Бурул Саттаровадан маалымат алсак. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Негизи бала бакча качан башталды эле? Курулуш иштери кандай жүрөт? Бала бакча негизи 2019 жылы сентябрда башталган. Андан кийин 2020 жылы ушул акчалары бөлүнүп, жумуш башталган. Бүгүнкү күндө толугу менен бүтүп жатат. Курулушту бул болсо Баткен областы капиталдык курулуш компаниясы куруп жатат. Ал эми Илегилек строй компаниясы бүгүнкү күндө ушу 42 миллион каржылаган. Бүгүн биз өтө кубанычтабыз, толугу менен бүтүп жатат. Себеби дегенде биз мына жаңы жылдын астында жаңы бала бакчага киргели жатабыз. Балдар бакчасынын курулушу үчүн мамлекет тарабынан 42 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө балдар бакчасында 315 бала тарбияланат. Айыл тургундары жаңы 2 кабаттуу заман талабына ылайыкташкан имараттын курулганын айтып, кубанычтарын жашырган жок. Республикабыздын жетекчилеринин Баткен облусуга айрыкча Лейлек районуна көргөн камкордугу деп эсептейбиз. Мана азыр мына детсад менен биз бул 200 баланан ашыкка курулуп атат экен. Азыр 180 бала детсатыбыз бар. Бирок бизде эл көп. Азыр 1000ге жакын очурут бар дейт балдарда. Кудай кааласа, мана улар бүтүп калса, балдардын 50% камсыз болот. Дагын өкмөттөн суранарыбыз дагын куруп беришини. Endi bu detsat hazır en zarıl neresi olup kaldı. Balдар terbiyeler şundan bolu, detsattan bolu atat. Мында сырткарыда жаңы жер айыл өкмөтүндөгү 100 орундуу бала бакчанын курулушу да дээрлик аяктады. Жалпы сметалык баасы 56 миллион сомго бааланып, тендер аркылуу 52 миллион сомго каралган. Чек арага жакын аймак болгондуктан жумушчуларды табуу кыйынга турган. Бүгүнкү күндө 34 жумушчу иштеп, курулушту ушул айдын аягына чейин бүткөрүп берилүүсү пландалууда. Май айында 9 объект башталып, ушул жылга толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Ошону менен катар мындан башка да жаңы бир катар социалдык объектилер курулуп, аймактарга таза суу маселелери чечилүүдө. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Нурньюз, Баткен облусу.
Министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров Біріккен Араб Эмираттарының вице-президенті, премьер-министрі Дубайдың эмири Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум менен Кыргызстандын улуттук павильонуна барды. Кыргыз павильонунун көргөзмө стендери менен таанышуу учурунда Біріккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министри Дубайдын эмири Мухаммед ибн Рашид Аль Мактумга кыргыз элинин тарыхы жана маданияты, ошондой эле туристтик потенциал, экономикалык өз ара аракеттенүү жана кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берилди. Белгилей кетсек, 14 декабрда Дубай шаарында Экспо 2020 дүйнөлүк көргөзмөсүнүн алкагында Кыргызстандын улуттук күнүнө арналган иш-чара өтөт. Көргөзмөнүн аймагында ар кыл маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Нординс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар Венгриянын Сербия менен чек арасына жакын аймакта мигранттарды ташып бараткан автоунаа кырсыкка учурап, андан 7 киши мүрт кетти. Жалпысынан машинада баш аягы 10 мигрант болгон. Түштүк Африка Жумуриятынын президенти Сирил Рамафоза COVID-19 илдетине кабылган Рамафоза толук эмдөөдөн өткөн болчу. Орусиядагы температура шаршемби күнү 85 градуска жетти. Бул суук дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Венгриянын Сербия менен чек арасына жакын аймакта мигранттарды ташып бараткан автоунаа кырсыкка учурап, андан 7 киши мүрт кетти. Венгер бийлиги дагы 4 киши жаракат алганын билдирди. Маалыматка ылайык кырсык 13 декабрдын кечинде Венгриянын түштүгүндөгү Барахолом кыштагында болгон. Полиция автоунааны текшерүү үчүн токтотууга аракет кылган, бирок айдоочу машинасын катуу ылдамдыкта айдап, качып кетүүнү көздөгөн. Натыйжада автоунаа жакынкы имаратка барып урунган. Сербиянын номери бар машинада баш аягы 10 мигрант болгон. Полиция жарат алган айдоочу камакка алынганын жана иликтөө жүрүп жаткандыгын билдирди. Дүйшөмбүгө караган түнү Швециянын Нестад шаары менен Даниянын Бардохолм аралынын ортосунда акваторияда британиялык жана даниялык кемелер кагылышты. Даниялык экипаждын 2 мүчөсү дайынсыз болуп жатканы кабарланууда. Швеция менен Даниянын куткаруучулары жана тик учактары бар 9 кайык кырсык болгон жерге жөнөп кетти. Кырсыктын келип чыгуу себептери иликтенип жатат. Окуя болгон учурда жеңил шамал болгон жана божомолдорго караганда деңизде туман болуп, көрүүгө тоскоол болушу да мүмкүн. Түштүк Африка Жумуриятынын президенти Сирил Рамафоза COVID-19 илдетине кабылганын мамлекет башчынын кеңсеси 13 декабрда билдирди. Маалыматка караганда толук эмделген Рамафоза дарыгердин көзөмөлүндө абалы жакшы. Президент эмделүү керектигин, вакцина оор формадан коргой тургандыгын дагы бир жолу далилдегенин айтты. Коронавирустун омикрон деген жаңы штаммы Түштүк Африкада катталып, ошодон бери ондогон өлкөгө тарады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул вариант дельтага караганда тезирээк жугарын, бирок жеңилирээк болорун маалымдады. Азыркы вакциналар бул штаммдан анча коргой тургандыгын аныктаган. Андыктан адистер 3-чү доза алууга үндөшүүдө. Болгарияда 4 партиядан турган башкаруучу коалиция куралды. Өткөн ишемиде өзгөртүүлөрдү улантабыз деген антикоррупциялык партиянын төрагасы премьерликке талапкер Кирилл Петков өлкө президентине жаңы кабинеттин долбоорун тапшырды. Парламенттеги добуш берүү 13 декабрга пландалган. Петковдун айтымында жаңы өкмөт паракорчуларга каршы айыгышкан күрөш жүргүзөт. Жаңы коалиция өлкөнү 4 жыл башкармакчы. Бул аралыкта сот системасынын реформасы ишке ашууга тийиш. Жаңы өкмөт алдында ошондой эле электр энергиясынын бааларынын өсүшү, пандемияга байланышкан кризистен чыгуу өңдүү максаттар турат. Оймиякондо сууга түшүү сезону ачык деп жарыяланды. Яг көтөрүлөрү шаршемби күнү абанын температурасы -61 Цельсияга чейин төмөндөгөнүнө карабастан суу уюлдун муздак суусуна жуунушту. Синоптиктердин айтымында бул Орусия Федерациясындагы 1984 жылдан берки эң төмөнкү температура. Орусиядагы температуранын айырмасы шаршемби күнү 85,6 Цельсия контраст менен ушул аптада дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Сиздер Кыргызстандын келечеги сиздер. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн жогорку окуу жайларынын мыкты студенттерине президенттик стипендияларды тапшыруу аземинде билдирди. Мамлекет башчысы жолугушууда аларды окуудагы жетишкендиктери менен куттуктап, талыкпаган эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкөбүздүн алдыңкы жогорку окуу жайларында терең билим алып, башка жаштарга үлгү болуп, президенттик стипендияга татыктуу болгонуңуздар
баарыбызды кубандырат. Сиздер Кыргызстандын эң мыкты студенттери экениңиздер талашсыз. Албетте бул ийгиликке, эмгекчилигиңиздер, намыскөй эркиңиздер жана бийик атуулдук сезимиңиздер аркылуу жеттиңиздер деп эсептейм, деп белгиледи Садыр Жапаров. Президент билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын иштеп чыгуу боюнча иш-аракеттер күчөтүлүп жатканын белгиледи. Быйыл өлкөнүн бардык университеттеринен 80 студент президенттик стипендияга ээ болушту. Ушул күндөр өлкөдө адабият жумалыгы өткөрүлүп жатат. Анын алкагында гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүү иш-аракеттердин алкагында поэзия зомбулукка каршы акциясы уюштурулган. Акция алгач Ош шаарында башталды. Анда гендердик зомбулук жана ага каршы аракеттер маанилүүлүгү темасында акындар чыгармалары жаңырды. Адабий кечеге белгилүү акын журналист Нуркыз Рыскул кызы, Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамгырчиев, Алтынбек Исмаилов, Мелис Маматжан уулу катышты. Ошондой эле бул белгилүү акындардын зордук зомбулукка каршы тарбиясы терең чыгармаларын угуу үчүн поэзия сүйүүчүлөр, жаш муундун өкүлдөрү келишкен. Акындардын эмоционалдуу чыгармалары калктын мындай аракеттерден алыс болуусуна жана ага каршы турууга түрткү болот деген ишеним чоң экенин баса белгиленүүдө. Биз кыргыз маданиятынын өзгөчөлүгүн эске алып, кыргыз салтындагы көркөм музыка чыгармачылыгынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен поэзия зомбулукка каршы деген чоң иш-чара менен жаштарга, окуу жайларга келип жатабыз. Ушул жаштарга илимий сөздөн, улам өтө эле тарап кеткен тренингтерден, конференциялык сөздөрдөн мындай тажап калды дагы, кулагы менен кабыл алып, жүрөгү менен чечим чыгарууга таасир эткен адабий ырларды, тематикалык ырлар менен келдик. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Буга чейин ошол эле ырларыбызды жаңылык уккандан кийин эле мен ушул зөөкүр аталар жөнүндө өрөмдү жаздым эле. Социалдык тармактарда абдан талкууга алынды. Элдин бардыгы тең ушул жүрөгү өйткөн маселелер дагы көбүрөөк жазылса, анан ушул зомбулук өзгөчө өзүнүн үйүндө болуп жаткан зомбулукка бир коомчулук башкача реакция кылып, бийлик тарабынанбы, айтор бир катуу жазага алынса деп үмүт кылышат экен да. Окурмандардын көбүчө ошол генибиздеги бар нерсе өзүбүздүн тилибизге чыгат экен. Эл ошо ырды укканда, чындап эле ушундайлар көбөйүп атат. Биз ошого бир терс реакция кылалы, токтотолу деген бир чакырыктарга келет болуш керек деген терең үмүт менен келип атабыз. Кыргызстандык мушкер UFC'нин 5 жолку чемпиону Валентина Шевченконун Ош шаарындагы сапары уланууда. Бул жолу ал спорттун дзюдо түрү менен машыккан жаш спортчулар менен жолугуп, аларга машыгуу сырлары менен тең бөлүштү. Анын РМ спорт клубуна келип, кичинекей өспүрүмдөргө көңүл буруусу келечектеги чемпиондорго чоң демилге деп бааланууда. Белгилесек, мындан 5 жыл мурун түптөлгөн РМ спорт клубу ачылганда да Шевченко келип, өзүнүн демин тартуулап кеткен. Бул жолку сапарында да аталган спорт клубунда машыккан спортчуларга жолугууну туура көргөн. Аны менен кошо машыктыруучусу Павел Федотов жана апасы Кыргызстандын Муай-Тай федерациясынын президенти Елена Шевченко да келген. Ошондой эле аталган спорт клубу спортчуларга ыраазычылыгын билдирип, белектерин тартуулашты. Шевченко келип отурат, бизге конок болуп, бул биринчи жолу эмес, бир 2-3 жыл мурун да келген. Азыр болсо Шевченкону биз чакырганын себеби ушу биздин жаш спортчуларга үлгү болуп, мындай бир дем күч бергенине чакырдык. Азыр Шевченко өзү мындай бир приемдорун көрсөтүп берет, мындай жаш балдарыбызга сабак берет дегенде мындай кыскача. Ошого биз абдан кубанычтабыз бүгүн биздин чемпионубузду тосуп алганы. Балдар аябай сүйүнүп, көздөрү жанып, өзү мындай керемет адамдардын, кыргыз жеринен чыккан керемет адамдардын берген мотивациясы өтө күчтүү болот жаш муундарга дейм. Биздин Кыргызстаныбызды желегин көтөрүп чыкты. Валентина биздин Оштун кызыбыз, жакшы көрөбүз. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареге экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.